Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Сабагыбыздын тиби жомок сабак. Демек, сиздер менен бүгүн синтаксис өлкөсүнө саякатка чогуу бармакчыбыз. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Илгери эч ак өткөн бир заманда, чокусу көк тиреген тоолорунда жашаптыр өлкөсү синтаксистин сөз менен акыл калчап ар бир сапка. Ошондой күндөрдүн бир күндөрүндө сүйлөмдүн баш мүчөсү өргөөсүндө ээ болуп кожоюну ушул үйдүн ал айтат баяндооч кемпирине: «О кемпир, дайым айткын сүйлөм ээсин, сен үйрөт баяндоочтун эрежесин, бири шер, бири баатыр чечен болсун, ошондо арманым жок кетсем деймин». Ошентип бейкут өмүр сүрдү алар, элине кызмат кылып жүрдү булар. Булардын жолун жолдоп айкын мүчө, төрөлүп үч мүчөсү айкындалар. Аныктооч сулуу сымбат келишкенер, сынакта биринчи орун алып келер. Толуктооч кыймыл менен ортоктошуп, бышыктооч мезгилдерге ал себепкер. Аныктооч сын жагынан сын чаталган, толуктооч ошол сынды кабыл алган. Бышыктооч сан өлчөмү эсеп жеткис, сөз менен байышыптыр алда кайдан. Ошентип балдарына акыл айтып, сүйлөм ээси дайым төрдөн орун алып, артында үч баласы калган экен, жүрүшөт сөз артынан сөздү багып. Сабагыбыздын кийинки бөлүгүндө синтаксис жөнүндө кенен маалымат алалы. Синтаксис грамматиканын бир бөлүмү, үйрөтөт сөз айкашы сүйлөмдөрдү. Багыныңкы негизги сөз деп талдайбыз. Түзүлөт сүйлөмдөрдөн көп маанилүү. Сүйлөмдүн атап өтсөк түрлөрү бар: жай, суроолуу, илептүү, буйрук алар. Баш мүчөсү сүйлөмдүн ээ баяндооч, кыймыл аракет абалын багындырар. Бирөңчөй мүчөлөрү алмак салмак, аларда бирдей кызмат аткарышат. Интонация байламтасы байланышып, ар дайым тең укукта бир болушат. Сүйлөмдөр жалаң жана жайылма деп татаал сүйлөм аларды толуктайт тек. Тең жана багыныңкы байланышта сөз курайт сөз артынан сөз эрмектеп. Билимден кубаттуу күч жок деген макал бар. Бак чиркин, кандай сонун дейт бабалар. Ушул сөздөн төлбөтөн сөз табалычы, көңүл буруп ойлонгула кана балдар. Эми сабакты суроо жооп менен бышыктап алалы. Негизги сөз, багыныңкы сөздөр кайсы? Мисал менен ар бирин атайлычы. Кызыл алма. Экинчи, сүйлөмдүн баш мүчөсүн атап көрсөт. Дагы кандай сүйлөмдүн түрлөрү көп? Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү ээ баяндооч. Сүйлөмдүн түрлөрү жай, суроолуу, илептүү, буйрук. Өз сөзүбүз эмне болчу эле? Башка сөздү эмне дечи элек? Өз сөзүбүздү төл сөз дейбиз, башка сөздү бөтөн сөз деп айтабыз. Эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе силер менен коштошомун. Сүйлөмдөр дайым бизге ортоктошсун. Сөз багып сыйлай билген адамдарды ар дайым бир теңирим колдоп турсун. Эми балдар, үйгө тапшырмалуу алгыла. Макал лакап учкул сөздөр тил каражаттарын катыштырып, текст түзүп келгиле. Көрүшкөнчө балдар, сак саламатта болуңуздар.